Саламатсыздарбы? Биздин бул жерге чогулуп турган себебибиз урматтуу Садыр Жапаров, сизге кайрылуубуз. Ушу биз ушул жерде 4-5-6га чейин дачалар жашайбыз. Ушу бизде такай эле ушу суу проблемасы чечилбей келет. Качанда болсо ушу суу бир күнү берилсе, бир күнү берилбей калды болуп эле бизге үстөмдүк кылышып эле суу бербей коебуз деген коркутуулар менен, үркүтүүлөр менен чогулуш болсо эле элдерди чогултуп келип эле бизди сөктүрүп, кактырып, жаман сөздөр менен биз силерге керек болсо куалатып жиберебиз, керек болсо сууну такыр бербей коебуз деген коркутуулар да болуп жүрөт. Сизден суранабыз, биздин ушу жерде чогулган баардык дачанын элдеринен, активисттерден ушул жерде азыр биз чогулгандар жалаң активисттер чогулуп отурабыз. Ушу сиздерден чоң суранычыбыз, урматтуу Садыр Жапаров, биздин ушул көйгөйүбүздү келип чечип берүүңүздү суранабыз. Биз ушул жерде канчалаган түтүндөр жашайбыз, жаш балалуулар, кары эмелер, инвалидтер жашашат, кары картаңдар жашашат. Ушу бизде коркутуу, үркүтүү менен эле бизге суунун жакшы бербей, ушу коргулуп келет. Биз ушу Кыргызстанда жашап атып эле ушул өзүбүз Кыргызстандын суусун кенен иче албай калдык. Каалаган күнү төлөнгөн сууларга бизде төлөнүлөт. Сууну постоянно төлөйбүз. Даже за подключение деп да төлөнгөнбүз. 3000 сомдон. 3000 сомдон. Еще дагы за мотор деп да төлөнтүлгөн 1250 сомдон. Айына киши башына 40 сомдон төлөйбүз. Эми ушу бизге дагы сууну кымбаттатыш керек, көтөрүш керек деп эле ушу Кыргызстанда жашап атып биз ушу өзүбүздүн суубузду өзүбүз кенен иче албай калдык. Сизден суранарыбыз, өтүнүчүбүз. Ушул жерде азыр башка активисттерден дагы угуп көрсөңүздөр, ушу биздин өтүнүчүбүз сиздерге жетет деген оюбуз чоң. Сиздердин бизге келип жардам берет деген оюбуз чоң. Ушу сиз гана келип көзөмөлгө алып, ушу биздин проблемабызды чечип бербесеңиздер, биз суудан аябай кыйналып жатабыз. Кышында биз жумалап 10 күндөп суу ала албай, суу иче албай калган күндөрүбүз болот. Бизде ушул проблеманы сизден суранычыбыз, ушу чечип берүүңүздү өтүнөбүз. Мен да кошумчалап кетейин. Биз дача строитель Лагвиненковский айыл өкмөтүгө карайбыз. Биз деген 17 жылда бул ОСВП бир нерседен эмеге Коянбаев Жолдош деген бизге лично эме кылган, договор түзгөн. Договор түзгөндө договорунда бир пункт бар. Бесперебойная подача воды деп. Бесперебойная подача воды деген болбойт деп, на мотор чыдабайт деп, ошентип 3 маалга өткөн. 3 маалды да бербей калды. Анан мына быйылкы январда вообще эле суусуз калдык. Ошондо дагы бул киши деген водокачка чоңдалы элине карайт деп эле, чоңдалыктар против болуп атат силерге, дачниктерге суу бербей деп эле, ушинтип анан кийин тиги сууну өчүрүп салат. Анан биз кайра чырылдайбыз. Биз деген подключениеге ар бир түтүн 3000 сомдон бергенбиз ал кишиге. Договорубуз бар. Моторго деп, насоско деп 1250 сомдон ар бир түтүн төлөп бергенбиз. Ошондо мына биздин дача строительден эле мынакей ар бир үйдөн чогултуп эме кылганда, мына кече күнү 132 000 сом чогултуп бергенбиз ал кишиге. Бир эле дача строитель. 132 000 сомго бул киши эч кандай жооп бербейт бизге, же ответ бербейт. Кичине по мелочи бир нерсеси, бир накладка деген бир какой-то 300 сомдук нерсеси үзүлүп калса да сууну өчүрүп салат. Ой, эмнеси бузулду деп корксок, накладка. Анан биздин тургундар эмне болду, ал канча сом турат экен десе, ой билбейм, барып өзүңөр издегиле, андай нерсе таба албайт дейт. Деп уруп соғып кошуналар Аламедин базарына барат. Барса метри 200 сом, 1,5 метр алат, 300 сомго алып келет, охранияна берет. Мына алып келдик. Муну эми улап бер бизге, суу бер десе да охранниги бүгүн улабайм, эртең көрөбүз деп коет охранниги да. Ал охранниги дагы өзүнчө начальник, бул начальник өзүнүн начальник, как говорится, рычаг в его руках. Биз деген бекер суу ичкен жокпуз. Биз суубузду сатып алып атабыз. Мелкий ремонтна жери акча төлөп беребиз. Биз кой эл журт батыраак сууну ачып берсин бизге деп суранабыз. Ошентип эле анан кийин кааласам берем, каалабасам бербейм дейт. Анан ошентип биз 31 январда Лагвиненковский айыл өкмөтүгө арыз жазып кайрылдык. Биздин суу маселебизди чечип бергиле деп. Анан кийин ошондо да биз активист келиндер сүйлөсө сөгөт, кагат, үркүтөт,
я их порошок сатыруу, мен буларга жашоо бербейм. Анан бул дачада деген ошо чоңдалы элин айтат экен. Берде эң жаман наркоман, алкаш, бир жыргаган адам жок берде. Буларда мен акча чогулта албайм дейт экен. Биздин лично дачабыз мына 4000 сом. Кичине жетпейт же 4000ден ашка ежемесячно биз төлөп беребиз. Кроме этого канча биякта дача бар. Биз ежемесячно вовремя акчасын төлөп беребиз. Ошентип анан Лагвиненковский айыл өкмөтүгө арыз жаздык. Анан за эти угрозы, унижения, оскорбления деп прокуратура Скотинского района мы написали заявление. Анан кийин Скотинский РОВДга жаздык. Из Скотинский РОВД мен прокуратура это наше заявление передало в Скотинский РОВД. И Скотинский РОВД нам дает ответ. Нет состава преступления. Тогда что получается? Бизди өрттөп, жок кылып, ошондо состав преступления болот экен, ошондо күтүп отурат экенбиз да. Так получается. Анан администрация президентага да кайрылганбыз, арызыбыз бар. Ал жака ошол рабочий номер мен чалгам. Чалганымда Сагынбек Сманалиевич деген специалист мага жооп берген. Ооба эжеке, сиздин арызыңызды мен көрдүм, чара көрөбүз деди. Чара көргөн мына азыр это было в январе месяце, февралдын башы болсун. Мына дагы эле эч кандай чара көрүлгөн жок. Биз жооп алган да жокпуз, эч кимден уккан да жокпуз. Сагынбек Сманалиевич. Ошентип анан бул киши деген азыр эми мен булардан тажадым. Бул тупой бир оштук 3 катындан тажадым деп, мен жумуштан кетем деп, эми кетарман катын болуп отурат. Биздин баягы отчету биз, бул киши макул кетсин. Свято место не бывает деп айтпайт. Башка киши специалист керек. Бирок деген биздин жанагы 3000 сомдон чогултуп берген акчаларга бул жооп бербей атат. 132 000 сом каяка иштетилди? Качан иштетилди? Бул киши кетип калса, эртең бир нерсе ремонт десе, кайра аны акча чогултмай башталат экен да анда. Жаң киши келсе деле айтат да, силердин кассаңарда акча жок дейт. Деп ушинтип ушул киши эч бир мындай бир жакшы жооп бербейт да бизгечи. Булар ушундай кылат да. Ал маалда деген арабтар келген. Арабтар келип ушул дача строительге суу өткөрүп берели десе, анан кийин ал арабтар шлангаларга жер эме кылган, мотор алган. Анан кийин эле мына азыр мен даже ушул эмесин жообун окудум, мынакей азыр жообун окусам, оказывается ошол маалда бул биздин дачага суу ачып берем дегенде, биякта дача экспериментальщик мен анан кийин салкын дачаларында жашоочулар өздөрү акча чыгарып, өз күчтөрү менен кошулушкан дейт. Бирок бул киши дачалардын да бир договору жок экен бул кишининчи. Алар чогулткан анда акчалар каяка кетип атат? Кайсы маселеси чечилип атат? Анан кааласа суу берет, кааласа бербейт. Ушундай бир биздин бир маселебизди же чечпейт, же укпайт. Ушундай киши болуп атат да, эми азыр кетем дейт. Он мына майдан и так баа көтөрүлөт, свет көтөрүлсө дейт. Көтөрүлөт. Это, как говорится, указом президента все это подписано, мы понимаем. Но факт то, что он должен нам обоснование дать. На основании хорошо этого указа. Но биздин деген мурунку чогулткан акчаларыбызга эч жооп жок да. Же кассабызда акча жок. Эртең бир нерсе бузулса десе, кайсы акча? Кайра эле эл чогултат. Ошондой болуп атат. И он каждый раз попрекает нам это. Анан дагы бизде видеолор бар. Ошо февралдын 2 январь февральда водозабор, водокачкасында собрание болгондо ошондо өзүнүн чоңдалы элдерин алып келип, алар бизди коркутуп, үркүтүп, эмне эле ким экен ал, келсе кимде Садыр Жапарың бар, силердин проблемаңар чечпейт, закон берди, иштебейт, керекпи ушу насосуңар, моторуңар алып каалаган жерден бурит кылып алгыла деп бизге эме ушинтип айкырып кыйкырган ошондой эмелери бар. Ал киши келсе деле ошо чоңдалын элин ээрчитип алат, 1-3 кишисинин өзүнө сторонниктер, и ошо жерде смело сүйлөйт. Но факт то, что мы же не за эту воду платим ему. Договор биз менен түзгөн. Анан кийин бул деген киши ошондо мен администрация президентага арыз бергенде ошол договордун оригиналын бергем, копиясы менде бар. Анан кийин биз выступать кылсак, ал деген договор недействителен дейт. Эмне үчүн недействителен? Ал деген азыр биздики муниципальное предприятие Норус болуп калган дейт. А Норус болсо Норус деп бизге договор бербейби? Ал договорду да берген жок. Эч кандай бир маселени же чечпейт, же бир эмесине жетпейт. Ошон үчүн биз сизге кайрылабыз. Бизге жардам бериңиз. Биз деген бул киши кетсе да мына бул маселе деген эртең күз келет, кыш келет. Кыш келгенде да ошондо кайра эле бул маселе чыгат.
анан кийин кайра эле сууну өчүрүп